Өлкөнү 2040 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиянын долбоору быйыл күзгө чейин даяр болушу керек. Бул боюнча президент Алмазбек Атамбаев улуттук кеңештин 5-олтурумунда айтты. Мамлекет башчысынын айтымында маанилүү документ жалпы эмес, ар бир тармакты камтып, дыккат иштелип чыгышы зарыл. Бул реалдуу планбы же куру сөздөрбү? Буга чейин 2013 жана 2017 жылдарга кабыл алынган жол картасындагы максаттар ишке аштыбы? НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасы. Мен атым Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Студиянын конокторуну тааныштырууга өтсөк, легендарлуу парламенттин депутаты, айыл чарба илимдеринин доктору академик агай Жамин Акималиев, ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Идинов агайларыбыз мына бүгүн бизде конокто. Алгачкы суроону Жамин агай мына сизден баштасак, өлкөнү 2040 жылга чейин өнүктүрүү планын иштеп чыгуу боюнча мына сөздөр кечээки ошол жыйындан баштап сөз чыга баштады. Анан бул реалдуу планбы же бул мындай сөз боюнча эле калабы деген дагы мындай эми реалдуу болушун турмуш көрсөтөт, өлкөнүн өсүшү көрсөтөт, келечек көрсөтөт. Бирок негизден багыттан бул туура да. Мына биз илгери илелин чапкан жол менен деп жүрүп социализмди курганбыз. Советтер Союзун куруп дүйнөнү таң калтырганбыз. Анан кийин биз баягы өзүнчө мамлекет болгон соң эле арт тарапка кетип эле эч кандай багытыбыз жоготпойдук да. Швейцария болсо турадык, Сингапур болсо, Туркия болсо эч кандай жолубуз таппай калдык да. Бирок ошол учурда дагы акайтып үчүн 2001-жылы КОР деген программа кабыл алып баарыбыз ызчы болгонбуз. Өнүктүрүүнүн комплекс программа. Анан ал КОР болуп эле КОР болуп калды. КОР болуп тескери аткарылбай өлкө артка кетти. Андан кийин 2003-жылы жакырчылыкты азайтабыз деген атайын стратегия кабыл алынган. Ал кезде жакырчылык 30% болсо кийин 40-ка чыгып кетти, алда аткарылган жок. Бакиевдин учурунда 2009-жылы экономиканын жаңы багыт деген программа. Ал таптакыр аткарылбай эле максимдер башка иштерге кирип кетип. Анан мына 12-жылы Атамбаев президент болгондон кийин бул президенттин өзүнүн баягы ыктыярлуулугу менен өзүнүн демилгесин өзүнүн катчусу менен өкмөт эмес, президент тарабынан азыркы жанакы өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнүн деп 5 жылдык программасы кабыл алынды 13-17. Эми ошондо биз мындай багыт алдык да. Эми мындай эле баягы сокур иштеп эле жүргөн болбойт экен. Багыты ошондо мынакей азыр карап көрсөң, ошондо баардыгы камтылган экен, баардык тармактар, баардык иштер. Эми ошондон баштасак, ошонун көпчүлүктү аткарылыптыр. Мына мен айтсам, ошол суроонун биринде деген ошо. Мына мен айтсам, мына мисалы, мына экономиканын өсүшү боюнча өсүш болуптур. Айыл чарбага келсек, жыл сайын 3,7-ге чейин өсүш болгон, өнөр жайда өсүш болгон, мына курулуштарда катуу өсүш болгон, мына элге кызмат кылуу тармагында өсүш болгон, транспорт жолдордо. Эми башкасын айтпасак да, мына мен өзүм нарындамын, жыл сайын барам. Жөн мурун теги жана акыл жолдон өтө албай, долон өтө албай, азыр нарынга чейин 3,5-4 саатта болот. Азыр скөл курулуп атат. Эң гана жаман жери жолдун сапаты начар болуп турат да. Анан кийин мына ушул жылдар ичинде мына маданиятка, аданиятка, тарых окумуш көңүл бурулат. Эмне деген иштер жашалды, кандай деген акчалар кетти. Бул өзү кыргыздын улуттук сезимин ойготту, мамлекетти бутуна тургузду. Бирок ошондой болгондо дагы кээ бирлери аткарылган жок, андай кемчилик боло берет. Мисалы айыл чарбага келсек, кечээ Алмаз Шаршенов өзү дагы ушул азык түлүк маселесине элде суга жердин аз болуп өзлөрүн бага албай атканы көңүл бурду. Ошондо өткөн программада мына 50.000 гектар суга жер өзү өстүрүлсүн деп ташка тамгай болуп жасалганда каражат бөлүнгөн. Ошону биздин айыл жана суу чарбасы өзү өстүрүп болгон 10.000 гектар киргизди да. Анан кийин мына бизде улуттук киреше аткарылды бул тарап. Ооба, улуттук кирешенин бир кишиге болгон өлчөмү 2 эсеге өтүп айтканда, мисалы 2012-жылы бир кишинин башына $1.200 болчу. Ошону $2.500 жеткиребиз деп. Мына телекаржы азыр $1.800 бирок жылыш бар. Анан кийин мына айлыктарды 2 эсеге өтөбүз деген кеп болгон. Эми ага кезде орточо айлык 2012-жылы 10.000 болчу, азыр 14,5 болду, өсүш бар. Бирок жалпы жөнүнөн кемчиликтер болсо да. Ошол учурда инфляция жана башка маселелер. Инфляция болду. Анан кийин бирок кемчиликтер болду. Анан дагы кемчилик башкасын айтып кетсек, мына ошондо катуу айтылган мына илимди реформалаш керек деп укмуш жасалган. Ошо эми билим боюнча эч кандай реформа болбой калды. Мына мен какшап айтып жүрчүмүн, айтып мынабынча жогорку окуу, орто окуунун кереги бар. Эсептеп көрсөк, мынакей 1 миллион кишиге Кыргызстанда 20 жогорку окуу жайы бар экен, 1 миллион кишиге. Казакстанда 10 окуу жайы бар экен. Орусияда 6 экен.
Англияда 1 миллион киши 2ден гана жогорку окуйт. Бизде 20. Ушунун баары эмне кереги бар? Ушуларын кыскартып, анткенсе көбөйгөн сайын окуунун сапаты начарлап кетпеди. Илим боюнча реформанын ордуна ушу кезде кээ бир мынакей кечээ эле жогорку кеңеш депутаттары илимдер академиясын жоебуз деп күчүнүн баары жумшап атышат. Эгер илим жоюлуп кетсе анда келечек болбойт да. Бирок ошондой болсо дагы багыт болуп, мамлекет өзүнө туруп алдыга жылганда мына ошол жанакы мурдуга алынган программанын стратегиянын мааниси чоң болду. Ошол азыркы 40-жылга чейинки боло турган программага түпкүлүк фундамент болуп бере алды. Ошон үчүн мына азыр кийинки күнү азыр жалпы жөнүн айтпады бул киши. Кийин түзүлөт экен, эми ошо менин каалаганым ушул программаны түзгөндө мына бул адистерди унутпаса, илим постторду унутпаса, анан карапайым элди ушу жалпылап туруп түзүп бир жакшы программа кылып алып койсок, бул келечекти аныктай турган баягы илен чапкан жол болбосо дагы бир арык болот да биз үчүн. Кубанычбек агай, сиз экономист катары айтсаңыз, ушул 2040-жылга чейин өнүктүрүү планын иштеп чыгуу тапшырмасы турат алдыда. Ошол канчалык реалдуубу? Реалдуу эле. Себеби көп мамлекеттерде Советтер Союзунда жана экономист айтып аткан анда эле ошо 20-30 жылга чейин алдын ала мындай программалар түзүлчү да. Бул баары негизги мындай ориентир катарында болуп калганчы. Поэтому ошого карата мындай бай иштеп жалпы мамлекет бир багытка жөнөп калат да, экономикалык моментте өнүгүп жүрүп отурушубуз керек экен деп. Анан ар бир жакшы жери жана боор өткөндө азыр жакшы айтып кетпедиби жана ошол жана ар бир эмеге жанагы боореке эгерде 17-чи жана стратегия 17 деп атпайбызбы, 17-жылкы стратегия болбогон күндө биз көп нерсенин башын байкабай калмакпыз. Азыр көп нерсенин баары ошонун ичинде жакшы жери программаны түзүп атканда мына точечный кылып түзүштү да. Мына бул жерге мисалы ипподром өзүнчө чоң иш болуп калды туурабы? Көчмөндөрдү өткөрүү боюнча уже дүйнөлүк көчмөндөрдүн олимпиадасы деген атка конуп келатат. Жанагы түндүк менен түштүктү жоготкон параллельный жол. Анан Кытай жана мындай жолду түзүп алып, тиги эми Өзбекстанга өтүп кетебиз деген жолду талап темир жолду да, берки эмеге Кочкорго чейин алып келип, балыкчыга чейин алып келип, ошондо бүт камтып, алда өзүнчө болуп кетти, бизге пайдасын тийсин деп, мындай ушундай конкрет иштер кетип атат да. Эгер мындай да ушундай багыт болуп калганда, ошондой туура саясатты ошого багытка карап жүргүзгөнгө кийинки мамлекет башчысы дагы, өкмөт дагы, бөлөк баягы жергиликтүү бийликтер да ошого багыт алганга жеңилдик болуп калат да. 2013 анан 17-жылдардагы жол картасы ошол канчалык деңгээлде ишке ашты? Маселен, ошол жол картада экономиканын жылдык өсүшү жок дегенде кеминде 7%дан кем болбошу керек, бюджеттин тартыштыгы ички өндүрүмдүн 5%-дан ашпашы керек, ошондой эле тышкы карыз 60%-дан ашпашы керек, жана башка деген сыяктуу дагы пландар коюлган. Ошолор азыркы бүгүнкү күндө сиздин көз карашта ишке ашып атабы, аткарылып атабы? Жана аткарылып алган эки себеби бар да. Бир себеби биздин мамлекеттин колунан келбей алган бул жана глобалдык кризис Россияны каптап кетти. Андан кийин уже Казакстанды былтыр каптап кетти, араң эми чыгып атышат да. Алар баягы бизде где-то бир мындай 60-70% экономикалык байланыш ошо Казакстан, анан тиги Россия менен байланышкан да. Анан ошого байланыштуу аларда жана көпчүлүк өсүп кеткенден кийин биз баягы ага байланышып калып, жана темпосун жетпей алганыбыз туура болду. Бирок ошого карабастан орточо 5 жылдагы ички дүң продукциянын өнүгүшү өсүү темпи 3,5% берип жүрүп отур да, так. Орточо эсеп менен. Ошол бул өзү бул СНГ мамлекеттердин ичиндеги эң жакшы көрсөткүч. Буну мындай баягы бир жагынан мындай баягы жетпей калдык деп баягы кичине ашыгыраак болуп калган экен деп ойлонгонубуз менен экинчи жагына келгенде жалпы ошого жетиге жетебиз деп жантарашып аткан жанагыга чыгып атабыз да. Эгерде ошону 3,5 деп коюп койсок, азыр 2,5 болуп калмак. Ошон үчүн жана кечээ президент да жакшы айтып атат. Жана кээ бир жерлер менен завышенныйраак кылып коелу депчи. Завышенныйраак кылып коелу. Эгер биздин жаш кезде мектепте окуп жүргөн кезибизде Жан Акмаловичтер Хрущев менен чогуу бир жакшы программа алган. Создание материальной технической базы коммунизма 20 жылдын ичинде деп. 80-жылы биз материальный техникалык базасын түзөбүз деп. А кийин келгенде материалдык базасын түзө албай калдык да. Себеби техникалык күч жетпей калды, и главный инвестиционный мүмкүнчүлүктөр жетпей калды. Эми бул жерде ошондой болбогон үчүн бирок алдыга ошо максатты коюп койгондо, ошондо биз мектепти бүтүп аткан балдар элек, то есть окуп аткан балдар элек. Анан кийин жулунуп ошого жетебиз деп биздин мээбизге сиңип ошо түбөлүк эл үчүн иштеш керек экен, жер үчүн иштеш деген биздеги сознание ошондо пайда болгон да. Бу жерде дагы жанагы Лидияны коюп койсо, анан бул жерде жакшы жер биз тарых менен байланыштырып келип атпайбы? Демек тиги биз жөнөкөндө ай биз жөнөкөй эмес турбайбызбы? Атабыз, сукумубуз мындай турду, ай мондай кылабыз деп жанагы жаштардын койгонго чоң жардам берет. Ошон үчүн менимче бул мындай жалпы социалдык экономиканын чогуу комплексти карап көргөндө аябай мындай максаттуу иш программа болуп калат да. Ал эми экономикалык албетте муну такташ керек, ченепчи. Ошол экономика жагынан дагы
тактап кое турган суроо ошол 3,5%, анан ошо КМШ мамлекеттердин ичинен алдыда мындай жакшы көрсөткүч болду деп жогоруда айтып өттүңүз. Ошол эле учурда ошол жакында эле эл аралык уюмдар ошол бактылуулук индекси деп жарыялаганда ошол КМШ мамлекеттердин ичинен Кыргызстан мындай кедейирээк мамлекет деп дагы бактысыз дейт. бактысыз деп ошондой маалымат чыгып атты да. Анан бул жагы кандай болуп калат? Мунун эки жагы бар. Жана бактысыз дегени, бактысыз кайсы убакта бактысыз болот? Келечегиңе ишенбесең да, келечегиңди көрбөсөң. Адам деле ошондой. Эртең эмнелериңди билбесең, эртең балам каяка окуйт, же ушу бойдон кул болуп калып, же пирожки сатып калып көчөдө билип отурсаң, мына буреки бактысыз адам. Ошол бактылуулукту кайтарыш үчүн эмне кылыш керек ошол? Биринчи элге ишеним бериш керек. Бакыт өсү биринчи ирет ишеним. Эгерде элде ишеним болсо, ар бир адамда ишеним болсо, ал мамлекет кандай тил жаккыр мамлекет болсо да бактылуу болот да. Тоонун арасында жашасаң дагы ишенсең таң, бул тоо титиребейт эч убакта. Ушул жерде малымды алып дүкүлдөп жүрө берем десең, уже бактылуусуң. Өзүнчө жер калды, абада, экологиялык жактан бузулбайбыз деп. Анан жок келечегиңди көрбөй, алтындын баарын комтордой кылып ар ким алып кетсе, анан Кудайыр кийинки поколение эмне кылат бу жерде? Жанагы бузулган таштантуулардын арасында жашап калабы деп ойлосоң, анда бактысыз болуп каласың да. Ошон үчүн ал жакшы, жанагы мен рахмат айтат элем, бизге жакшы предупреждение берип атат. Дагы бир нерсе бар, тиги ошо америкалык окумуштарда бир эме чыгышкан, тиги жок болуп бараткан элдин ичинде кыргыздар кирет деп. Тил жок болуп баратат. Анан азыр муну дагы программа кылып атабыз. Ар бир гражданин Кыргызстанда жашаган жараны тилди үйрөнүш керек деген. Кааласак каалабасак дагы биз демек сактаганга өзүбүздүн базабызды түзүп атабыз да. Ушуга окшогон жагынан ориентация Кудай буйрса жакшы. Жамин агай, мына ошол 2013 анан 17 жылдардагы стратегиялык өнүгүү планы дээрлик ошол мөөнөтү аяктады. Мына 2017 жылда жашап атабыз, 4 жыл өттү андан бери, ошол план түзүлгөндөн бери. Анан ошондо жумуш орундарын түзүү, айлык акыны көтөрүү сыяктуу дагы маселелер каралган да ошондой. Анан ошол жагынан канчалык деңгээлде ишке ашылды? Эми жумуш орду ал жерде 5000 орун түзөлдү деп жасалган, эми тилекке каршы аткарылбай калды. Жумуш орун барлыгы бирок 100-150 миң орун түзүлүптүр. Көпчүлүгү жанагы миграция болуп жака өтүп. Демек жылыш бар. Жылыш бар, бирок бая толугунан аткарылган жок. Жана тышкы карыз дегениң туура. Ошо кезде 12-жылда биз 3 миллиард доллар карыз экенбиз. Азыр 4 миллиардтан ашып кетти. Эми бул өзү бул алсаңар да жетет балла ички дүң жыйымдан 60% ашып кетсе анда биз дефолт болобуз. Ошентип бул өзү коңгуроодо мына 2 этап мындан кийин алганда ойлонуш керек, же болбосо отказ кылабызбы? Мына ошолду ойлонуп көрүш керек. Эми айлык боюнча мен айтпадым, ошо кезде орточо айлык 10 миң сом болчу, азыр 14,5 миң болду. Бирок тилекке каршы бул жалпы орточо айлык карапайым элдердин, интеллигенциянын жана социалдык начар жашагандардын эсебинен эмес, биздин ишкерлердин, биздин азыркы заман бай манаптардын эсебинен көбөйдү. Ал эми карапайым элдердин айлыктары көп өзгөргөн жок. Ошон үчүн мына окумуштуулардыкы эми мугалимдердики өзгөртү деген менен дал алды анча эмес 10 миң сом тегерек. Мына ушул жагында карап көрүш керек. Жалпы жөнүнөн 1,5 эсе көбөйгөн менен тилекке каршы орточо берки карапайым элдердики аз болуп турат да. Бирок ошондой болсо дагы мына бул жанакы бюджеттен тартыш болсо да, кандай болсо да жанакындай алдыга максат коюш керек экен. Мен ошо айтып атам, максат коюп. Эми биз мына ошол Советтер Сайын жолгондо Аскар Акаевич өзүбүз какшылыкта болбой мынакей алган баарын талкуулап туруп, мына бул мамлекеттер пландаштыруу дегенди биз тап катар жоюп койдук. Мына мен Японияда, Түштүк Кореяда 2 жолу болдум. 5 жылдык, 7 жылдык планирование деген бар экен. Мен Түштүк Кореянын айчар министри Сеулдан 20 километр Токойдун арасы экен, барып силерде бар десе жок десем таң калбады. Биз айттык, биз рынок өтүп анда кандай? Тескерисинче рынок болгон кезде пландаштуу болуш керек. Канча өндүрөсүң, анын канчасын өзүң алып каласың, канчасын сатасың экспорт кылып. Эгерде келечекте эмне өндүрүлгөн билбеген мамлекет ошол мамлекет. Бизде пландаштыруу деген биринчи орунда турат деп Түштүк Корея өнүгүп аткан эки өлкө айтып отурат. Кытайды мен айтпай эле коеюн. Ошентип биз баягы жөн эле талага калып калганбыз. Ошон үчүн бизде багыт болуш керек, келечек болуш керек. Мына эми азырынча жалпы сөз болду. Бирок эми менин оюмча бул июнь айына чейин немеге чейин барып катышып айтабыз го. Мына мен мисалы айыл чарба академик катары, айыл чарбасы катары, айыл чарбасын ошо 40-жылга өнүктүрүү боюнча өзүмдүн ойлорум бар, сунуштарым бар. Айыл чарбасын илимий негизде өткөрүш керек биринчи кезде. Элеге илимий техник прогресс болбосо айыл чарбасы болбойт. Эгерде биз ушул кезде эле айыл чарбасы өндүрүп аткан сортторду киргизсек, технология киргизсек, жанакыл бизде гребний сугат дегенде ушуларын киргизсек, айыл чарбасы 5 жыл ичинде 30-40% көбөйүп кетишин мен тактап далилдеп берем. Ошондуктан мынага буга келгенде мурункудай болуп бизди унутпай бизди тартышсын, биз акысын иштеп берели дагы ошо өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Ошентип баарыбыз элибиз коом биригип туруп алдыга жылсак, мен оюмча биздин келечегибиз кең болот деген оюм бар. Сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, мурдагы президенттер, мисалы Аскар Акаев, ошол эле Курманбек Бакиевдин учурунда
ушул сыяктуу эле программалар болгон, жакшы бир ураандар менен чыкканын, анан кийин аягы эмне менен бүтпөгөнүн жыйынтыгы жок болуп калганын айттыңыз. Анан мына бул дагы албетте жыйынтыгы чыккандай болуп атат. Ушул азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда ошол эле учурда мына күздөгү мамлекет башчысы, жаңы мамлекет башчысы келет, жаңы күчтөр келиши мүмкүн, жана башка деген дагы бир чоң саясий окуялардын алдында турабыз. Анан сиз өзүңүз сөзүңүздө айттыңыз, ошол мурдагы президенттердин учурунда кабыл алган программалар ишке ашпай калды, токтоп калды, азыркы башка деп. Анан улам жаңы келген президенттер жаңы программа кабыл ала берип, анан мурдагы программаларды карабай калуу деген сыяктуу мына буга чейинки тарых болуп келди. Анан бул 40-жылга чейин канчалык деңгээлде өзүнүн кийинки максаттуу баягы иштеп, машина катары иштеп калат деген суроо. Акыйыптын ушунда кабыл алган программаларга биз катышпай да калганбыз. Бул баягы чет мамлекеттерден консультанттар алып келип, $1000 берип эле бир ак үйдүн 7-чи катарына жана бир иштей менен отуруп эле жазып чыгышып менен кийин алда коюп койгон. Анын үстүнө мына 13-17-дегидей мисалы жана каржы булактары көрсөтүлгөн эмес. Жалпы эле концепция болгон. Же стратегия, программа жөнүндө кеп турат. Концепция деген бул ойлонуу, ой жүгүртүү да. Ошон үчүн атка албай калды. Бул өзү баягы элге талкууланып, неменин ордунда эле бир жолу филармонияга барып чогулту дагы кол көтөрүп калып койгон. Мына ошондон кесепеттен болду. Бирок мына кемчиликтер болсо дагы 13-17 жылга алган программа, стратегия атка алганын көпчүлүгүбүз айтып өтпөдүкпү? Жанакы маданият тарыхчын дагы унутуп калып, мына спорт кокмушта көңүл бурулду. Ошондо катуу жасалган экен. Спортко мурун 1 тыйын берчү эмес, азыр $1,000,000 сомдо берилип атат. Жанакы спортсмендердин Америкага барганына чейин акчасын төлөп атышат. Алдына $1,000,000 сомдон берип атат. Ошонун артынан жана чемпиондор чыгып атпайбы? Бул да чоң иш. Анан кийин бул жерде дагы айта турган нерсе, кечээ кээ бир жалпы жыйынтыгын айтып кетти президентибиз. Бирок менин оюмча, бул жанагы 5 жылдыктын жыйынтыгын биздин улуттук стат комитети расмий түрдө жарыялаш керек. Ошондон кечигип атат. Мына болуп калды президенттин сөзүндө мындай далилдеш үчүн ошону байгыл мына мен бүгүн карап чыктым, бир 40-50 бетке жазылган баардык тармак боюнча, баардык неме боюнча. Ошо кандай айткалды? Мен айтканда, мисалы 50,000 гектардын ордуна 10,000 гектар болуп калды. Айлык азайып калды. Ушундайдын баарын жанакы реформалоо жактан бизге бир көрсөтүп, мына ошондо эл ишенет, дүйнө ишенет. Ошондон менин оюмча мына жакын жылдардын учурунда жана биз кабыл алганын алдында дегенде 5 жылдык жыйынтыгын улуттук комитет расмий түрдө таратсын да, анан ошонун негизинде биз туура багыт берет. Бирок негизги багыт туура болгондо ушунун негизинде биз мындай үйрөнүп калдык. Мектеп болуп калды, сабак болуп калды. Эми ушунун негизинде Норвегия жана Түштүк Корея, Японияда болуп, балким жанакы 40-24 жылдагы планды балким 5 жылы бөлүш керек. Ал эми эмне үчүн бул киши кетем деп атып, кайра программа кабыл алат деген мындай жооп берет элем. Баягы эл бар эмеспи, тиги бетеге калып жер калат, анан тиги бектер кетип эл калат дегендей. Президенттер, жогорку кеңештер, бийликтер алмаша берет. Эл калып атпайбы, өлкө калып атпайбы? Ошондуктан мына бул мага жакканы Атамбаевдин ошо кетип калам деп расмий айтып атса да ошого карабастан мына программаны түзүп берейин, кабыл алган деген сөз бул өзү жакшы жөрөлгө. Мурунку президенттерибиз кабыл алмак турбай качкан үлгүрө албай калбады. Ошондуктан бул өзүнүн ишеничин, элге ишенген, таянган көрсөтөт да, мындай өзүнчө бир үлгүн көрсөтүп атат. Себеби барлыгы эмне болсо да өлкөнүн өзүнүн программасы келечеги калып туруп, ошону биз билишибиз керек. Андан кийин жаңы киши келсе сөз өзгөртөр болушу мүмкүн команда, бирок ошол балким негиз болуп калат да. Бул кадам менин оюмча абдан туура кадам болду. Биз муну негизден колдошубуз керек. Кубанычбек айым, мына жүздө мындай саясий окуялар болот, анан президент алмашат, анын артынан өкмөт алмашы мүмкүн, жана башка деген айтор бир катар прогноздор бар да. Анан ошол азыр алдыга коюлуп аткан пландар ушун менен эле токтоп калбай, болочоктогу келген ошо бийлик башчылары, өлкө башчылары андан ары улап кетиш үчүн бул кандай болуп түзүлүш керек? Күзгө чейин дагы талкуулап, жаңы түзүп чыккыла деген дагы тапшырма бербөдү президент? Туура, жанагы күзгө чейин мүмкүн даже кабыл алганга аракет кылыш керек да, шайлоого чейин. Президенттик шайлоого чейин. Эмне дегенде баягы жалпы элдин аң сезимине бул сезип калат да. Бул коомдук сезим деген чоң нерсе. Коомдук сезимге жалпы биздин келечегибиз мындай турбайбы деп. Анан президентти тандап атканда да ошол линия менен кете турганбы, же бир жагына путь кирип кире качып кетеби деген сөздөргө келгенде, бул кадр тандаганда дагы чоң роль ойнойт да. Ошондуктан анан элдин жиберде бир койгоно турган дагы нерсеси бар. Бир жагына жана шайлоону жакшы коюп койдук да, биз математикалык жолго коюп коюп атпайбызбы, электронный техника менен кылыпчы. Ошондой эле жанагы цифра
цифровой экономика өтөлү деп тиги бүгүн как раз тиги президенттин эмесинде совещание болуп жана рабочий группасы түзүп атышат. Ошол цифровой экономикага биздин Советтер Союзунун мамлекеттеринин ичинен Эстония өтүптүр. Сингапур, окшон бир топ мамлекеттер менен түшөт. Жанагы мамлекет менен элдин ортосунда бүт иштин барысын, бул паспорту кечээ бир аял айтпадыбы, жакшы айтты, паспорт оңдоп эле койбодук деп. Ошондой эле бизнеске да бир лакошка кылып коюп, ошолордун баарысын бөреки электроника аркылуу жүргүзгөндөй кылып койсок деп атышат да. Буну биринчи программа катары карап, негизгисин ошондой кылып койсок, жана биз кутула албай аткан азабы эле жана бизге жууп калган оору коррупциядан. Кыргыздарда бул өзү болгон эмес эч убакта. Ошол экинчиден кутулуп алса түз кетчидей болуп турат да. Демек жана жаңыларды шайлап атканда дагы бизге элге ошол негизги мындай ориенттер болуш керек да, тетиги жетиш керек экен, ошого көз карашың керек деп. Ошондой болуп кетсе менимче бул бузулбай кете берет. Мындай Кудай кесир кылбасын, мындай баягы 3-дүйнөлүк согуш чыгып кетпесе калган коррупция боюнча мен кошуп коеюн. Мына кечээ президентибиз айтты, мына акыркы 5 жыл ичинде 7000 коррупциялык иш боюнча иш козголгон деп. Бирок ошонун эмне жыйынтыгы болду айтылбай калды. А бизде мындай экен, былтыр атайын расмий түрдө берилди. Мына кылмыш козгон иштердин 10% гана сотко өтөт экен. Ал өткөн 10%ын дагы бир жарымы соттон ишке ашпай калат экен, кутулуп кетишет экен. Демек, иш козгогондо эмес, ошонун аягына чейин жеткиришти. Мынакей мен бир экелеп айтайын. Мына атагы чыккан, кечээ айтты, коррупциядан биз абдан атактуу кишилерди жолго салдык деп. Атактуу бир эки депутат абдан кылмыш камалып, баягы жасап тарткансаң 2 жылдан бошоп кетпеди. Бошоп кетишип азыр жок дегенде депутат болобуз, болбосо өкмөттүн башы, болбосо президент болобуз деп умтулуп атышпайбы? Муну кандай деп түшүндүрүп болот? Бул коррупцияның бир эмес. Дагы бир атактуу депутатбыз. Аябай кылмыш козголуп 10 жылга кесилди дагы 2 жылдан кийин акчасын төлөп туруп түрмөдөн бошоп кетти. Баягы өзү айтып атат. Мен акчаны төлөдүм, жогорку сот айтканды. Аны экинчиден ошондо айтылган. Бул ошол кишинин бүт мүлкү, өз мүлкү эмес, туугандардын бар мүлкү конфискация болуп алынат деп айткан. Ал айтып атат, чыгып алгандай. Жок, бир дагы менин мүлкүмдү эч ким алган жок, конфискация жок. Мен таптаза мен чыгып атат. Демек, анан акыркы жолу мына бул дагы бир депутатыбыз, мына Чүй боорунан 236 гектар сугат жерди тартып алып, турак жай, ишканаларды куруп, кармалып иш козголду. Анын ичинде өкмөт башкарган 2 иш турат. Ошолордун соту баягы чубактын тиги кулундай болуп чубалып келатат. Эч кандай жыйынтык жок. Ошо 236 гектарды алып алып сугат жерди. Айта баса сок курган кишилер мындай күнөө тартылбаса, ал кандай коррупцияга күрөш? Ошон үчүн менин оюмча, жалпы жана кылмыштын саны менен эмес, ошол сан ишке аштыбы, ошого бирөө жооп тарттыбы? Мына ошондон эл ишенет дагы коррупцияны күрөшүп аткан. Ошон үчүн азыркы болгон планды ушуну ачык айтыш керек. Себеби бизде мынакей биздин милдет туура коюлган 40-жылга чейин. Бизде мынабы тиги калыс, адилеттүү, чындыкты баягы как жарган сот бийлиги болбой атпайбы? Мына сотто мен бир жерге катыштым мындай экен. Бир эле законду канча юрист болсо ошончо толкование болот деп айтат экен. Бир эле закондун статьясын бирөө туура камашат десе, экинчи айтат экен адвокат. Жок, туура эмес, бошотуш керек дейт экен. Үчүнчүсү айтат экен, жарымы туура, жарымы жок деп. Ошолордун толкование келген соң сот созо берет экен, созгончо иш баягы эскире берет экен. Баягы сөздү көп сүйлөсөң тантык болот, сууну көп көсөң чачык болот деп, баягы тантык болуп сөзүң баары кыза кетет экен, 3 жылдан кийин бошоп кете берет деген дагы жыйынтыгы жок. Ошондуктан менин оюмча азыркы мына иште ушул жана кылмыш козгон иштердин аягына чыгуу жолдорун, механизмин аныктап чыгыш керек. Эки сөз менен айтсаңыз, убакыт дагы бүтүп калганын айтып атат. Мына 2040-жылга чейин ошол жол картага эмнелер камтылыш керек? Кыскача. Эң биринчи жана экономикалык өсүш. Биринчи иретте уялбай эле айтышыбыз керек, жана киши башына канчадан өлүп отурабыз дегенден коркпой. Себеби ал международный эме менен кетип атпайбы. Экинчиси жана кластерный методду жакшы киргизип атышат азыр өкмөт. Ошону ар бир негизги 5 эме менен, сектор менен. Значит, агропромышленный комплекс, строительный комплекс, промышленный комплекс, анан кийин транспортный комплекс, анан социальный комплекс кылып 5ке бөлүп коюп ошончо түзүп чыгыш керек. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз өлкөнүн 2040-жылга чейин өнүктүрүү планы боюнча ошол жол картаны талкууга алдык. Берүүнү Мемирбек Айтыкеев алып бардым. Бүгүнкү программабызга айыл чарба илимдеринин доктору академик Жамин Акималиев жана экономика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Идинов агайларыбыз катышты. Кайрадан эфирден амандашканча.